Bunda tартып өтөйүн. Калган маалыматты кайсы номерге чалабыз? 772 + 996 772 22 55 33. 22 55 33 номеруна чалат экенсиздер. Калган маалымат ушул жакта. WhatsApp'та барбы? Ошуда WhatsApp бар. Мына ушул аттагы Октябрьскийден чыгып атат. АТС жанында турат. Маалыматты бере берели ака, бул аттың тууралуу. Бул аттын жашы 4 асы карым. Ошо сатыш керек. Улак кайгыр өнөрү кандай экен? Улакка кышы менен балам чапты. Улагы бар. Үйүрү былтыры жүргөн. Үйүрү дагы бар. Өзү кайыр шердин аты? Жок, бул неден Нокенден келген. Алгам мен буну. Бою башы, буту колу жакшыбы? Буту колу баары жакшы. Бою канча чыгат? Бой ушу 1.55 менен 1.60-тын ортосу болсо керек. Өнөрү кандай экен улакта? Күлүктүгү, барган чыкканы кандай? Жакшы эле, жакшы баары. Жакшы экен. Анда баасы канча? Баасы ушу жакын эле, 180 эле. 180. Ооба, жакыны. Мына жайлоо улактарды чапса болобу? Болот, зор болот. Жакшы экен. Мен азыр анда жакындан тартып өтөйүн. Өзү чабылып жүргөн ат экен да, демек кышы менен, Ооба, чабылды. Жеген ичкени жакшыбы? Жакшы жеген ичкен. Аппетити жакшы. Жол жоргосу ham бар. Жолу бар. Жакшы экен анда. Ыран башта жакшы экен. Азыр мен жакындан буту колунда тартып өтөйүн. Өтөлү. Үстү жагы, асты жагы. Мына жагы, маңдайы, кабагы. Өзүнө жараша улактар бар дейт. Жаш бала чабып жүргөн. Мындай жаш балдарды дагы баш берип жанагындай чуркайт дейт. Жанагындай алып кетти, качып кетти деген адаттары жок дейт. Дагы мен айткан маалыматтарды толуктап өтөйүн. Туяктары арткы, тирсектери ич жагы, омуросу төш жагы. Кабырга капышты. Аттын бели, мойну толук силерге мен көрсөтүп берейин. Үкөм мына жака турайдан чатканын тарталы. Эмичи атың ары бери кайрып анда бурулгандарын көрсөт. Мен жага келбей ошол жерде буруп, кагып, оңго, солго кылып. Ооба. Эми бер жага көздөй бурчу. Шунусун өзгөчө айтып атат жанагындай. Башкарган оңой өз элпек деп атат. Жаш баланы улакчыла турган ат кичинераак улактарга чапса жакшы деп атат. Калган маалыматты дагы өзүңөр дагы келип көрүп алсаңыздар болот. Жайлоонун улактарын айтат деп атат го ээси. Болду, бери кайры. Болду, жарайт. Ошол номерлорго чала бересиңер.